Абай атындагы Кыргыз-казак маданий борборунда казактын улуу акыны Абай Кунанбаевдин 175 жылдык мааракеси белгиленди. Ага Казакстандын маданият спорт министри баштаган делегация катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө маданий кызматташтыкты мындан да бекемдөө тууралуу пикир алышты. Ошондой эле Актооту Райымкулова Манас эпосунун казак тилинде чыккан китепти белекке берди. Абай Кунанбаев казактын улуу акыны, композитор жана көркөм сөз өнөрүнүн зергери. Анын өмүрү, чыгармачылыгы жана окурмандардын арасындагы орду казак маданиятынын калыптанышына түрткү болгон. Ерекше сезим күтөбүз. Казак адабиятчыларынын 500дөн ашык китептери алынып келинди. Ал эми кыргыз акын жазуучуларынын да чыгармалары коңшу өлкөнүн китепканаларынан орун алган. Мындай аракеттердин негизги максаты бир тууган элдердин ортосундагы достукту чындоо, илимий, маданий жана башка уюмдар менен өз ара пайдалуу жана жемиштүү байланыштарды кеңейтүү. Жалпы казак-кыргыз бауырлас халыктарыбыздын әдебиет жагынан да, мәдениет жагынан да, спорт жагынан да бүкүл адамзаттың бүкіл өміріндегі жан-жақты қарым-қатынастарымыздың тығыз екендігін көрсетіп жатады. Бүгін біз мысалы осы орталыққа қырғыз халқының биік, дәстүрлі, сыйқырлы Манас эпосының қазақ тіліне аударылған кітабын сыйладық. Ал эми мындай саамалыктын орун алышы эки өлкөнүн окурмандары үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Анткени бири-биринин маданиятын үйрөнүп, коңшу мамлекетте өз окурмандарын тапкандыгы кубандырат. Муну менен чектелип калбай, Баянгали Алимжанов Манас эпосун айтып жүргөн боордошторубуздун бири. Ал дүйнө жүзү боюнча Манас айткан казак катары атагы чыккан. Поэтому сегодня мы приехали казахстанской делегации. Биз бүгүн иш сапар менен Бишкекке келдик. Элибиздин улуу акыны Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгын анын атынан ачылган Кыргыз-казак маданий борборунда белгилеп жатабыз. Албетте биз Манас эпосун, андан сырткары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын сүйүп окуйбуз. Мен кыргыз жазуучуларын абдан сыйлайм. Я думаю, будет продолжаться веками. Казакстандан келген коноктордун кийинки сапары улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун үй музейинде уланды. Ал жердеги баалуулуктар менен таанышып, Казакстандын маданият министри Актооту Райымкулова пианинонун коштоосунда элдик чыгарма ойноду. Дагы бир конок залкара жазуучунун Ак кеме чыгармасына арнап чыгарган күүсүн чертти. Андан соң ардактуу конуктор улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөөгү коюлган Ата Бейит тарыхый мемориалдык комплексине барышты. Кыргыздын маданиятына өчпөс из калтырып, дүйнө жүзүн чыгармалары менен багыткан залкар инсандын бейитине Куран окулуп гүл коюлду. Маданият аркылуу тыгыз кызматташып, маданият менен ортодогу достук мамилени чыңдоо боюнча тапшырма берген. Ошо президенттерибиздин тапшырмасын аткаруу максатында мына бүгүн Казакстан Республикасынын маданият жана спорт министри Кыргызстанга расмий иш сапар менен келип отурат. Мына бүгүн биз Абай Кунанбаевдин дагы 175 жылдык мааракесин белгилейбиз. Ошонун алкагында мына кыргыз-казак достугуна данекер болгон Чыңгыз Айтматовдун музейине барып таанышып, Чыңгыз Айтматовдун музейине биз бүгүн меймандарыбыз абдан ыраазы болуп атышат. 30 жыл аралыгында эки өлкөнүн достугу жогорку деңгээлге чыккан. Казакстан маданий багытта гана эмес, туризм тармагында негизги өнөктөш. Чет жерден келген эс алуучулардын көпчүлүгүн коңшу өлкөнүн жарандары түзөт. Андан сырткары Казакстан Кыргызстан үчүн маанилүү стратегиялык өлкө. Азыркы учурда Кыргызстан менен Казакстан мамилеси жаңы этап, жаңы багытта болуусу күтүлүүдө. Себеп дегенде биздин жаңы шайланган президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич, мамлекет башчысы Токаев менен жана башка жогорку кызмат адамдары менен жолугушуп, көптөгөн жетишкендиктерди, сүйлөшүүлөрдү жүргүздү десек жаңылышпайбыз. Алгылыктуу мындан аркы эки тараптуу мамилелерди бекемдөө, чек ара маселеси, экономикалык маселелерди талкуулоо жүрдү. Биз ойлойбуз, эми эки мамлекеттин ортосунда бир жаңы багыт, жаңы этап башталат деген ойдобуз. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Казакстанга болгон иш сапарынын алкагында эки өлкөнүн улуттук спорттун түрлөрүн жана элдик оюндарды өнүктүрүүгө макулдашкан. Кадырлуу Айсалкын Нурмат кызы, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Кыргыз элимдин атынан